Өкмөттүн өкүлүнө айтам да. Siz өкмөт башчысына айтып коюңуз. Өзүңүздөрдүн ишиңиздерди кылыңыздар. Силердин жасай турган ишиңер толтура. Биз ички эрежебизди өзүбүз түзөбүз. Сунушуңар болсо бергиле. Өкмөттө иш калбай калса анда айткыла, бизде иш калбай калды, биз силердин ишиңерге кийлигишкенге аргасыз болуп атабыз деп. Ар күнүбүз өзүбүздүн ишибизди кылып, өзүбүздүн окатыбызды кылайлы. Эл бизге айтышат, мына бизде үйдө пенсионер жашаса, ошонун пенсиясы доходко кирип бизге пособие берип атат да, дагы эле билбей атышат шуну. Анан кийин биз мына ошол мыйзамды билбегендиктен тиги социалдык кызматкерлер колдонуп, ар кандай пара сурап аткандагы биз угуп келатабыз. Анан кийин машинасы бар экен, 20 жылдан ашык болсо машина кирбейт доходко деген мыйзам бар турабы? Норма. Андагы билишпейт экен. Siz söz hökümetin ökülü. Урматтуу Медер Куанычевич, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, аталган мыйзам долбоор буга чейин айтылгандай жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сыңгыч Жапаровдун колу менен Жогорку Кеңештин төрагасына Талант Турданович Мамытовго кат жөнөтүлгөн. Министрлер кабинетинин жанагы 41 мыйзам долбоор актуалдуу деп анан суранганбыз, ошону карап бериңиздер деп. Ошол тизменин ичинде аталган мыйзам долбоор да бар. Анан барыңызга маалым болгондой, мына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө 55-беренесинин 14-бөлүгүнө ылайык жана Конституционный палатанын чечимдеринин негизинде кабылган же иштеп чыккан мыйзам долбоорлор, алар кезексиз тартипте каралышы керек. Ошол биринелерди аткаруу максатында анан негизи маңызы бул жанагы Жогорку Кеңеште ар жылдык Жогорку соттун төрагасынын маалыматы боюнча жоболорду алып салуу каралган регламентте. Аталган жоболор жаңы конституцияда деле жок. Ошол үчүн жаңы конституцияга деле карама каршы келбегендиктен актуалдуу деп киргизилген. Анан Конституционный палатасынын чечими негизинде. Ошол Конституционный палатаны суранып атканбыз, карап бериңиздер депчи. Рахмат. Эмки сөз Алтынбек Турдубаевичте. Рахмат. Мен азыр бир аз кечип келдим, кечирим сурайм. Өкмөттүн өкүлүнө айтам да. Сиз өкмөт башчысына айтып коюңуз. Өзүңүздөрдүн ишиңиздерди кылыңыздар. Силердин жасай турган ишиңер толтура. Биз ички эрежебизди өзүбүз түзөбүз. Сунушуңар болсо бергиле. Өкмөттө иш калбай калса анда айткыла, бизде иш калбай калды, биз силердин ишиңерге кийлигишкенге аргасыз болуп атабыз деп. Ар күнүбүз өзүбүздүн ишибизди кылып, өзүбүздүн окатыбызды кылайлы. Рахмат. Рахмат. Бул маселе боюнча мен ойлойт элем, комитеттин мүчөлөрү кандай чечимге келсе, Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык ошондой жол менен кетебиз. Бирок эмне үчүн бул маселе келип калды деген сөзсүз түрдө ой жаралат. Себеби регламенттин долбоору азыр каралып атпайбы, Марлен Абдрахманович, демилгечилер катары. Ооба. Болгону конституциялык мурунку палата азыркы конституцияга ылайык конституциялык сот чечим чыгарыптыр да. Мыйзамдар боюнча ал чечимдер кезексиз түрдө каралыш керек экен. Ошодон эле исходя. Мына биз шайлоодо жүрдүк. Көбү элдер билбейт. Бая пособие алып аткан жарандар бар да. Мыйзам биз киргизгенбиз. Эгерде ушул үй бүлөдө пенсионер болсо, ошонун пенсиясы доход кирбейт деген норма бар. Ал ишке кирген, турабы? Мына ошол мыйзамды дагы эле билишпейт экен. Биз элге барабыз дагы, эл бизге айтышат, мына бизде үйдө пенсионер жашаса, ошонун пенсиясы доходко кирип бизге пособие берип атат да, дагы эле билбей атышат шуну. Анан кийин биз мына ошол мыйзамды билбегендиктен тиги социалдык кызматкерлер колдонуп, ар кандай пара сурап аткандагы биз угуп келатабыз. Мына ошондуктан бул жерде юридикалык жардам, бул мыйзам керек чынында. Эми баары сиз техникалык деп атпайсыңар. Ошону сиздер дагы эске алып койгула. Ушул мыйзамды көбү билбейт. Анан кийин машинасы бар экен, 20 жылдан ашык болсо машина кирбейт доходко деген мыйзам бар турабы? Норма. Андагы билишпейт экен.
Ошо көп нерсени элдер билбейт экен, ошо нормалардычы. Ошо сиздер дагы түшүндүргүлө. Сиздер дагы тиги жардам бергиле жөнөкөй карапайым элге. Бактар Кешечский. Түшүндүрө алдым мен оюмду. Рахмат. Чоң рахмат. Туп-туура айттыңыз. Уруксат болсун да мен маалымат берип коеюн ушул боюнча. Ушул туп-туура ушул боюнча. Ушул мыйзамды биз өзүбүз күтүп атабыз. Биз өзүбүз чуркап жүрдүк. Азыр чындап эле керек болуп атат. Оңдош бат эле оңдойбуз. Кабыл алынгандан кийин биз азыркы центр по координации бесплатной юридической помощи дегенди служба бесплатной юридической помощи деп биз оңдойн деп атабыз. Бул идеяны биз айтып бердик, жетекчилер колдоп атат. Ар бир райондун деңгээлинде бизде ошондой киши болот. Ал мыйзам жолу менен жардам бере турган нерсени айтып бериш керек кишиге. Ушул службага биз сквозной мандат берип атабыз. Мисалы ушу кайсы райондун деңгээлинде болгон ушу службанын адиси ал ар бир министрликке чалып туруп, ал жерде мына жооптуу кишилер болот да, аларга айтып бериш керек. Мынакей жаран келди, мындай жол менен өзүнүн мыйзамдуу жол менен жардам бергиле деп. Бул жарандардын баардыгы облус администрацияга же ак үйдүн же парламенттин жанына келип турбаш керек деп. Мыйзамдуу жол менен маалыматты таратып туруп, анан дагы ошону көзөмөлдөп жардам бергиле деген функцияны киргизип атабыз. Сиз туп-туура айтып атасыз, бул мыйзам кабыл алгандан кийин буюрса биз ошол службаны кылып туруп, сиз айткан нерсе боюнча иштейбиз. Рахмат. Эмки сөз Марлен Абдрахмановичте. Рахмат. Аяз Батыркулович, азыр айттыңыз да 40 борбор бар депчи, юридикалык жардам бере турган. Ошолордун баардыгы борбордобу же негизи эле Кыргызстан боюнчабы? Кыргызстан боюнча, бирок ал жерде мындай проблема да, Марлен Абдрахманович. Ал жерде помещение бар, мындай борбор деп коебуз, комната да. Оборудованиясын донорлор берген, а мамлекеттик кызматкер жок. Мына ошондой болуп калыпты да ушуга чейин. Эми ушу 40 борбор турат, биз ар кандай кээде бир адвокаттарга берет экенбиз. Мына сен отуруп тургун бул жерге, бирөө келсе жардам берип тургун деп. Алар өзүлөрү мындай добросовестно иштесе жардам берет экен. Кээлери жөн эле уже өзүнүн менчи катары, өзүнүн кабинет катары эле колдонот экен. Ошондуктан биз мыйзам кабыл алынса бул ар бир райондук деңгээлге, ар бир борборго, райондордо 40 мамлекеттик кызматкерди отургузуп туруп, ошол адвокат менен биргеликте экөө тең ошондой сквозной функцияны аткарса деп ойлоп атабыз да. Бул ар бир райондо бар. Ошо 44 район бар да, дагы бир ошо баардыгын ачыла турган кылып 44 кылып койсоңуз. Жок, азыр чында 40 эмес, 36, анан 3 Бишкекте экен. Биз азыр ар бир районго мыйзамга карата кылабыз. Анан экинчиси, эми азыр мындай заманбап технологиялар бар да, эми ушуну юридикалык жардамды через электронный да кылсаңыз жакшы болот эле. Ошол эле мобильный приложениени разработка кылсаңыз, элдер атайын ошол борборго барып деле эмес, үйүндө отуруп алып, жазып, керектүү нерселерди ала тургандай кылып койсоңуз. Эми раз реформаны кылып атсаңыз, мына ушуну дагы эске алып койсоңуз, анан буну дагы колдон келсе протоколдук поручение кылып койсок, мобильный приложение кылып койсун, бул эң жакшы болот эле ошондо. Рахмат. Рахмат. Азыркы убакытта дагы бир маалымат, анда юстиция министрлигинде ушу службага тийиштүү центр правового просвещения деген ачылып атат. Алар негизги максаты бул электрондук түрдө электронный консультациялоо, онлайн консультациялоо, керек болсо мигранттарга консультациялоо, мындай түздөн түз айтып бериш керек. Биз мына замдар менен сүйлөштүк, керек болсо ушул 40 борборго киши келсин десек, өзүңүздөрдү сурандым замдарды. Барып туруп, ар бир четверг күнү кантка барасыңар бир отуруп, эл билсин бул жерге келсе болот экен, сураса болот экен деп. Анан бир жумада ар бир күнү, бир күндөн сиз айткандай онлайн консультацияга өтө тургандай максат коюлду. Мен ойлойм, ошол Ак Жол Сабыровичтин командасы менен ишке ашырабыз деп.